Баш кесмей бар, тил кесмей жоқ дейсіңер. Тили кесілбегендер айтады екен ар нәрсені. Көпчіліктің ырқын бұза тұрған. Кеше күні быйылғы бітірушілер менен сүйлөшсөм, илгерки Кадырбай депутаттын уулу минтет. Чоңатан бөкөнчү байларды, манаптардын малын багам деп өмүрү казан болгон экен. Өз атам Кадырбай 40 жыл бою күндү күн, түндү түн билбей, ысык сууң менен иши жок, тилин салаңдатып колхоздун койун артында жүрүп. Мына эме, эки буту баспай, эртеден керели кечке сокудай болуп босогодо отурат. Көкүрөгү толо шагыраган темир тезеги азыр бир чака суу алып келип бергенге жарабайт экен. Эми үчүн мен дагалардын тагдырын кайталашым керек. Же менин окумуштуу врач, башка жумушчулук кесип тандаганга укугум жокпу? Же биздин тукумубуздун шабагасына мал баккандан башка кесипчилик буйрубаптырбы? Анда революцияны эмне үчүн жасады Ленин? Эгерде өлкөгө эт, май, сүт, мал, адам керек болсо, эмне үчүн биздин тоолорго жанагы бекерчиликтен эсирип, хэви-метал, панк, рокер делинип, топ-топ болуп жыйылып, 12-нчи этажга жык толгон бекерпөз жаштардан жибербейт, жүздөп миңдеп. Качанкыга дейре биздин кабырганы кайыштыра бересиңер. Каякта революция? Согуштан кийинки бүткүл журттун жеңилин жерден, оорун колдон алган 25-30 миңинчилер. Дептим эле, олку-солку болуп тургандардын ыркын бузду. Болуп тур. Ал балаго оюна келген ноттоп коюптур дейли. Өзүңдүн берген жообуңду айтчы. Жооп таба алган жокмун. Чынында эле. Бардыгыбыз бир үй бүлөдө жашап аткандан кийин, кичүүсүнүн бели майышып турганда, улуусу жөлөп таяп кетмей, ар заманда ар элдин жакшы салты болгон. Панк-манктарын айтпай эле коеюн. Эмне үчүн өзүбүздүн республиканын чоң-чоң шаарларындагы орус же башка улуттун жаштарына мындай айыл аралап, той өрдөп чыгып келип, биздин катуу багыт ишибизге каралашкыла. Азыр элдин санынан эмгектин көлөмү көптүк кылып атат. Биргелешип иштеп, мындай чогуу жашайлы деген чакырык менен кайрылсак туура болгон турат. Аң сезими жетти элек айрым бирөөлөр сенин да колтуңа суу бүрккөн көрүнөт, бармайш. Ошондой болсо да, алдартыңды байкап сүйлөбөйсүңбү? Кыргыздарды токтото албай турган ишке орустарды кантип жетелеп бармак элек? А кыргыз жаштар эмнесинен жазды? Анда эч ким барбаган жерге айдагыдай. Башка улуттун жаштары аалам акыбетти. Социалдык теңдик, тарыхтын жаратөңдү, учурдун кучунашын кандырган проблемалардын тегерегиндеги талаш тартыштарга катышып жаткан маалымдуулук маалында. Эмне үчүн биз кыргыз жаштарыбызды башка көзгө койгулап, мал катары айдап барышыбыз керек жаңы доорго?